министри бар бирдей турабы закон. Оода. Биз неге төлөшүбүз керек? Биз анан шопурлар дагы биз зарплатага иштейбиз. Бизге лишний акча бербейт, парковкага бербейт деп көбү беришпейт да, ошо. Биз госслужащийбиз дейт да алар эми, Бирок алар ошол келип атканда сиз сурап коюң да. Макул, госслужащий экенсиң, мен албайын сенден. Парковкага. Эгерде сен мамлекеттин иши менен келсең, анда албайын. Эгерде жөн жеке ишиң менен келсең, анда аламын да деп айтыш керек го дейм. Айтып элетем анысы элечи. Мисалы үчүн госслужащийлерден мэр өзү төлөп атпайбы, магачы айлык төлөйт да. Анан кийин эме айтам да тиги, ошо госслужащийлерге биз мен төгөм да күнүгөчү, план төгөм. Ошо менен кайра айлык алышат да госслужащийлерчи. Анан ал бербесе, баары эле госслужащийлер бербей койсо, айлыкты каяктан беребиз алар? Ошодо. Анан көбү түшүнгүсү келбейт да. Вот ошону айтам. Бул ошол айлыктын каерден, кайсыл жактан, кайсыл булактан келери жөнүндө сиз ойлонот экенсиз. Мен ойлоном. Берки ошо чоңдор ойлонбойбу экен, Ойлонбойт. Зарплата алып атпайбы? Жашын налогойдон кийин келе прибыль основной парковкадан түшөт да, шаардачы. Налогойдон кийин эле экинчи орунда турат. Анан ошо менен мэрияны каржылайбыз да. Сиздин баягы каяктан бюджет толуп атканын, кайсы булактан толуп атканынан маалыматыңыз дагы бар экен. Мен жалгыз эле өзүм 6 жыл иштеп 4 миллиондон аша акча төктүм да. Сиз мына кече ички дүң продукция деген не десем билбей аткан депутаттарга сиз ошолордун ордунда сиз отурушуңуз керек эле. Себеби акчанын каяктан келерин, каяка кетерин бул киши билет экен. Азыр депутаттарга барсаң айтышат. Эмне кыласың десем, билим берүүгө акчаны көбүрөөк бөлдүрөм дейт. Каяктан? Каяктан аласың? Ал болсобу деген суроо киши жок ошолорго. Рахмат, молодецсиз. Ийгилик. Бул киши айтып атат, мына мэриянын алдына, Бишкек мэриясынын алдына, мына корого келген машиналардын бардыгынан акча алынат. Мынантип платный деп жазып койгонбуз. Бирок кысталак кээ бир министр, депутаттар келгенде бербей коет дейт. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Эми депутаттарды көрдүк. Кандай депутаттарды шайлап жөнөткөнүңүздөрдү тартып көргөздүм өзүңүздөргө. Качан там бери шайлап 4-5 жолдан бери шайлап жөнөтүп аткан депутаттарыңыздарды дагы көрдүк, аларды да көргөздүм дегендей. Эми макул эми ал. Эми азыр өзүбүздүн тириликке өтө эле эми. Депутаттарды эми кандай болгон күндө дагы аларды ошол ички дүң продукция каяктан келет? Ички дүң продукция деген эмне? Ал жан башына бөлгөндө, киши башына бөлгөндө дейли. Канчадан туура келет? Ал нерселерди билбеген депутаттар бар экен. Бирок эми алар билсе дагы, билбесе дагы мандат алып келишти, шайланышты, отурушат, антты беришти. Эми аларды 5 жыл багабыз, кандай болгон күндө дагы. Эми жок дегенде өзүбүздүн тириликтен ишти баштайлы. Мына бүгүн азыр мына Бишкек мэриясына келдим. Бишкек мэриясы бул Бишкек кандай жашайт, кайсыл тарапка өзгөрөт? Бишкекте парковка маселеси кандай чечилиш керек? Бишкекте экология мына үстүбүздөгү бозоргон асман кандай болгондо тунарат? Ошол боюнча бир декларативдик бир планы барбы, жокпу? Бишкек өйдөгө карап өсүш керекпи, же батышка карап өсүш керекпи, же чыгышка карап өсүш керекпи, же түштүккө, же түндүккө деген сыяктуу маселелерди мына ушул Бишкек мэриясы аныктайт өзү. Аныктап, достор, биз эми мынандай кылабыз. Мынанчанчы жылда буйруса биз мынага жетишебиз. Биздин бюджет мынча болот. Бишкекте машиналардын саны мынча болот. Жолдордун саны мынча болот. Пробкада туруу убактысы мынча болот. Таштандыны мынтип тазалайбыз деген сыяктуу декларативдик бир жарыяларды берип туруш керек. Анан ошого карап эл ошону үмүт кылып туруш керек дагы. Болбой калса эмнеге болбой калды деш керек. Эгерде болуп аткан болсо, жок, ошону андай эмес, мындай кылсаң ошол максатка батыраак жетет элек. Мындай кылсаң сапаттуураак болот эле деген нерселерди мына бизге окшогон, мага окшогон жаман адамдар келип сындап айтып турсак болот эле. Бирок азыр Бишкекте ошондой декларативдик бир максат, бир пландын өзү жок. Мисалы мен азыр сурап көрөйүн.
пробка маселесин чечүү боюнча Бишкекте кандай бир план бар? Кандай саясат бар? Пробканы чечүү үчүн Бишкек мэриясы 5 жылдын ичинде эмне кылат? 10 жылдын ичинде эмне кылат? Ким билет? Эч ким билбейт. Мен билбейм мисалы. Эми экология маселесин айтып атышат. Смог деп. Кече жогорку кеңешке депутаттарга барсаң, алар дагы айтып атышат. Мен смог маселесин чечкенге аракет кылам, мыйзамдарды кабыл. Кандай кыласың? Эми ошол нерсени мына мэрияда ошондой бир көз караш болуш керек. 2000 мисалы азыр 25 жыл боло турган болсо, туугандар 2030 жылга карата Бишкекте смог дээрлик жок болот, же болбосо минимумга түшөт. Ал үчүн биз бир нече баягы иш пландарды иштеп чыктык. Эми ошолорду 5 жылдын ичинде ишке ашырабыз деген планын мен уккан эмесмин. Жок. А бирок азыр мынантип, мынандай килтеген кагазда Бишкекте мынандай башкы планы иштелип чыкты. Чыгыптыр. Бирок кабыл алын элек. Азыр талкууда. Эми ошол талкууда экенден пайдаланып талкуулайлы эми. Кандай болот? Бишкек өйдөгө карап өсүш керекпи, батышка, чыгышкабы? Кандай кылса ушул генплан Бишкектеги пробка маселесин чечкенге жардам берет? Кандай кылса ушул генплан Бишкектеги экология маселесин чечкенге жардам берет? Кандай кылса ушул генплан Бишкектеги жашоонун сапатын өзгөртөт? Кандай кылсак негизи эле ушул генпланды иштеп чыгууда муну азыр айтып атышат орустар кылды деп. Эми ошол орустарга кандай тапшырма коюлган? Мисалы эми бир үйүңө уста жалдасаң айтасың да, так сен азыр келесиң, мына жерге терезе коесуң. Терезенин камерасы 3 камералуу болсун, өзү 3 кабаттуу болсун дейсиң. Же болсо арзаныраак болсун. Камерасы 2 камералуудан эле кой, 2 кабаттуу болсо болот дейсиң. Тышы ак болсун, кара болсун, күрөң болсун, көгүш болсун, жана башка деген сыяктуу тандап анан ушуну коесуң дейсиң. И ошого карата уста келет дагы коет. Же болбосо эшик салдырсаң, эшигиңди тандайсың, алып келесиң, мынтип кой дейсиң, ошентип коет. Аларга, мына усталарга конкреттүү тапшырманы бересиң, анан ошонун негизинде алар аракеттенишет. Мисалы, үйдү кантип ремонт кылам десе, сиз айтасыз, үйдү обой кыл дейсиз. Обойду мына тандайлы дейсиз. Же болбосо үйдү обой кылбайм дейсиз. Жөн эле актап кой дейсиз. Ошого жараша уста иштейт. Эми Бишкек мэриясы мына генпландын усталарына генплан чызып бер деп тапшырманы бериптир. Бирок ошол генпланды чызып бер дегенде генплан эмне маселелерди чечиш керек? Пробканы чечиш керекпи? Экологияны чечиш керекпи? Мына батирлердин маселесин чечиш керекпи? Нени чечиш керек? Парковка маселесин чечиш керекпи? Кандай тапшырма койгон? Мен билбейм азыр. Ошону азыр кирип ичкериден өздөрүнөн сураганга аракет кылалы. Мэриянын ичине кире берели, кирип өздөрүнөн сурайлы азыр. Генплан боюнча деп. Эми негизи эле ушул Бишкектеги жашоонун кайсыл багытка карап өзгөрүшүн, өнүгүшүн мына ушул имарат чечет. Анан ошодон улам ушул жерге келип атабыз. Булар жолдор 10 метр болот десе, эни 10 метр болот. Жолдордун эни 5 метр болот десе, 5 метр болот. 100 метр болот десе, 100 метр болот. Ошонун бардыгын чече тургандар, аныктай тургандар мына ушул Бишкек мэриясы. Ой, эшиги катуу экен. Саламатсыздар. Салам алейкум. Биз мына генплан маселеси боюнча мэрге келдик эле. Менин атым Ыдырыс. Алгач ишкердиген шапалактай темирден антенна жасап баштаган Убай Маткасымов азыр чоң завод түптөдү. Маткасым заводу учурда товарлардын 100дөн ашык түрүн өндүрөт. Заводдогу жабдыктардын эле баасы 300 миллион сомду чапчыйт. Анда азыр 100дөн ашык адам эмгектенет. Мына ушул заводдун негиздөөчүсү Убай Маткасымов жаштарды инженердик кесиптерди тандоого оңдойт. Ал инженердик кесип түгөлүктүү деп эсептейт. Маткасым заводунун WhatsApp номеру 0504 20 00 67. Азыр достор мындай кылдык. Мэрияга келдик. 40 мүнөттөй мына жерде ар ким менен жогурашып турдук. Бирок кабыл алган киши болгон жок.
мэр деле, вице мэри деле. Анан саат мынчада келиңиз, ошондо бошойлу, ошондо ушул маселени талкуулайлы деп бирөө айткан жок. Же болбосо эртең келиңиз деген жок. Азыр бош эмес деди. Ошого карабай 40 мүнөттөн ашык күттүк. Мына жерде турдук. Анан макул эми, кете берели. Бирок мен азыр сиздерге айтып коеюн. Мындай. Мен мэрияга эң чоң дооматым, эң чоң эмес эми бир дооматтарымдын бирөөсү мындай. Мисалы мына мэрия турат, алдында мынандай кенен короо турат, Эми ошол кенен короого алдында ушунча жер парковка болсун деп парковканы кылышыптыр. Жакшы, азамат экен. Демек, буларда парковкага муктаждык жөнүндө түшүнүк бар. Азамат, жакшы. Эми мэриянын мынау имаратынын артына өтсөңүз, артында дагы парковка турат. Жакшы. Эми ушундай эле мамиле, ушундай эле парковка болуш керек деп мына болгону 1 2 3 кабаттуу имарат. Ушул 3 кабаттуу имараттагы келген адамдарга, ушул жерде иштеген адамдарга алдында бир 50 машиналык, артында дагы бир 50 машиналык, 50 болбосо дагы бир 30-40 машиналык орун турат. Эми ушундай эле талап башка имараттардан, шаардын башка жерлеринен дагы кылыныш керек болсо керек өзү. Башка жерлердин бардыгын сатып, азыр эми парковка маселесин чечүү боюнча сенде кандай план бар десең, жооп жок бир. Анан мисалы ушунча жерди жашыл парковка болбосо койсун, макул. Жашыл бир аянт боло турган жерлер бар эле да. Эми ошолордун бардыгын сатып, берип, анан муну бир болбой калды. Шаарда жел айланбай калды. Шаарда көчүк айланбайт. Мэриянын алдында гана мындай аянт болбосо башка жерде аянт калган жок. Дарак калган жок. Эми муну кантип чечесин? Ошого бир көз караш, бир план, бир максат барбы? Бир алган мындай бир кандай деп кой, ведение деп коет. Ошол барбы десең, жооп жок. Анан өздөрүнө мынантип коюп отурушат. Эми ушул эле саясатты башкалардан дагы талап кылабы, кылбайбы? Мынага окшогон ген планды ар кимге барып, чет өлкөлөрдө бир япондорду чакырып, бир орустарды чакырып, ошолорго кылдырып аткандан кийин, эми мына ген планын ошону чечеби ошол маселени? Же жокпу? Мен ошону сурайын деп атам. Деген менен буларда азыр кабыл алайын деген киши жок. Эртең кел деген киши жок, бүрскүн кел деген киши жок. Кыскасы ушундай. Мэрден эми Бишкекке Кудай берген. Канча мэр келет Бишкекке ошол бардыгы ушул жалаң Кудай бергендер. Азыр архитектурага баралы, жок дегенде архитектурада кабыл алышар бекен эми. Биз мынандай кылалы деп атабы, деп атпайбы, ошолорду карайлы, кеттик. Достор, эми мындай кылдык. Мэрияны көрдүңөр, Бишкек мэриясын. Анан алар ошол кабыл алганга, жак мына күнү кабыл алабыз дегенге, мына маселени талкуу кандай болуп атат, ошол боюнча бир сүйлөшкөнгө жараган жок. Негизи ушул Бишкек шаарынын башкы планын азыр угушма караганда 2 миллион долларга Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы жеке менчик архитектуралык институт жасап атыптыр, жасап бериптир. Анан ушунчалык чоң Бишкектин ген планын орустар 1 айда жасап салыптыр. Анан угушма караганда ошол ген планды жасатуу үчүн биздин архитектура жанагы кайсыл жерде кандай газдын түтүгү бар, кайсыл жерде отоплениеники бар, кайсыл жерде суунуку бар, кайсыл жерде канализацияныкы бар, кайсыл жерден жол өткөн, кандай кыскасы, кайсыл жерден байланыш телефондор өткөн, интернеттин кабелдери каяктан өткөн, телефондук каяктан өткөн, ошонун бардыгы жөнүндөгү маалыматтардын бардыгын почта аркылуу эмеге салып бериптир, Санкт-Петербургка. Алардын жалчыган охранасы дагы жок дейт. Анан эми аны эмне негизинде салдың? Өзү мына жерден жогорку кеңештен бир кагазды алып чыгып, Өзбекстандын же Тажикстандын бир адамына берип кое турган болсоң, шпионаж деп камаласың 14-15 жылга. Баягыда мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев болсо керек эле. Адашпасам. Кыскасы ошонун баласын камап беришкен 14 жылга. Ошол сыяктуу эле Бишкектин мэриясы, архитектурасы бүтүндөй маалыматтардын бардыгын орустарга жөн эле почта аркылуу салып койгон, ачык эле. Ал бир жагы муну кантип салып койдуң, эмне негизинде салдың, коопсуздук маселеси кандай болот?
Бул бир. Экинчиси, азыр мынау генпланды булар түздү. Эгер генпланда эртең бир маселе жаралып, ушуну өзгөртүшүбүз керек эле десең, орустардын алдына барып, урматтуу орус браттар, мына жерин мындай өзгөртүү киргизишибиз керек болуп атат. Автор катары уруксат берип коюңузчу деп ошолорго биз жалынат экенбиз. Мындай алганда Бишкек мэриясы азыр, Бишкек архитектурасы ушу генпландын эсебинен, генплан жагынан орустарга бизди тушап берип койду дегендей эле сөз болуп атат. Ошон үчүн өзү алардан эгемендик алдык деп сүйүнүп атсак, ошолордон көз карандысызыраак болдук деп сүйүнүп атсак, а бул жактан булар монтип байлап берип койсо, тушап, анда кандай болуп калат деген маселе жаралып атат. Ошон үчүн азыр кирейин, булардын өздөрүнөн да сурайын. Негизи эле булар аларга мындай заказчик катары кандай тапшырма койгон. Мисалы, тапшырма коюлат да. То есть, мисалы, мына үйдү ремонт кылганда ак кыласың, же кара кыласың, же обой кыласың, же жөн эле актайсың деген сыяктуу маселе коюлат. И ошого жараша уста иштеп берет. Ошондой аларга кандай тапшырма берилген? Сурайлычы архитектурага келип, Бишкек архитектурасына келдик. Саламатсыздарбы? Башкы архитектурга келдик эле, атым Ыдырыс. Генплан боюнча деп. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, өзүңүз кандай? Сиздерге келдик эле. Сиз жакшыбы өзүңүз? Макул болуп атат. Терезеден көргөн окшойсуз. Ооба. Киребизби же өзүңүз чыгасызбы? Кандай суроо? Генплан боюнча. Генплан боюнча азыр түз эфир Намат ТВде болот, биринчи орун баса. Бирок кандай суроолор, если общий болсо, сиз биздин башка архитектурга киресиз. Жакшы болот эле. Макул, кириңиз. Ачып коесузбу? Просто ал азыр биринчи орун басар экен, генплан боюнча ал Намат ТВде. Болуп түшүндүм, маселе жок маселе. Сейчас күтүп туруңуз. Только генплан боюнча же башка? Жок, генплан эле. Генплан. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Атым Ыдырыс. Кандайсыз? Рахмат. Кайка отурам? Биринчиден кабыл алганыңызга рахмат чоң. Жаңы эле кабинетке кирдим эле. Совещание Жандырып койдум. Уруксат берсеңиз, мен ушул суроолорду бере берсем, мына генплан боюнча келип атам да. Мага негедир адамдар көп арызданып атат ушул генплан боюнча. Азыр мен туура эле угуп атамбы? Ушуга караганда генпланда азыр орусиялык компания иштеп чыгып бериптир, 2050-жылга чейинки, 25 жылдык. Анан аларга эмне тапшырма коюлган? Заказчик катары сиздерден. Так, мен биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Кыдырбаев Медер, Бишкек башкы архитектуранын начальниги. Башкы план боюнча айтып кеткенде, башкы планда биз заказчик эмеспиз. Биз Бишкек башкы архитектура курулуш министрлигинин алдындабыз. Башкы пландын основной заказчиги бул Бишкек шаарынын мэриясы. Бишкек шаарынын мэриясынын алдында департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства деген бар. Ошол кишилер основной заказчик. Келишим ошо Бишкек шаарынын мэриясы менен түзүлгөн. Биз башкы архитектура катарында исходный данные деп коет. Ошол основной азыркы Бишкек шаарынын мындайча айтканда состояниясы боюнча полный маалыматтарын баарын бергенбиз. Биз берген маалыматтардын негизинде ошол техническое задание деп коет. Ошол мэрия заказчик катары тех задание түзүлгөн. Ошол тех заданиянын негизинде научно-исследовательский институт перспективного градостроительства деп Санкт-Петербург шаарынын баягы научный институту бар. Ошол институт иштеп азыркы күнү коом талкууга материалдар жарыяланган. 2025 жылдын 25 октябрында жарык жарыяланды. Закон о градостроительстве архитектура боюнча 2 ай коомдук талкууда илинип туруш керек экен. По итогам уже жыйынтыктап общественное слушание деп коет. Коомдук талкуу өтөт. Ошондо декабрдын 24-25 Бишкек шаарынын 4 районунда ачык сыныштарды, ошо сын пикирлердин баарын угуп, Санкт-Петербургтан да ошол эмени генпланды иштеп чыккан өкүлдөрү да келет. Авторлор өздөрү келип, ошо элдер менен жолугушуп, берген суроолордун баардыгын жазып алып, анан протокол түзүлүп, протоколдун негизинде ар бирине жооп берилет. Эгер эми суроолор Азыр ошол процесс болуп атат азыр,
Азыр Бишкек шаары баягы Генплан Бишкек Gov деп атайын сайт ачылган. Ошол сайтка сунуштардын баары келип түшүп атат. Мэриянын берген маалымат боюнча 300дөн ашык сунуш келип түшүптүр. Ал сунуштардын баардыгын институтка авторлоруна жөнөтүп атат. Авторлор ал материалдардын баарын иштеп чыгып, анан ар бирине баягы жооптор берилет деп маалымат берилген бизге. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей, ошол декабрдын 24-25-и ачык немелер болот, талкуулар. Азыр эми ошол мен башындагы суроодо айттым, кандай техникалык задания коюлган аларга тапшырма. Мисалы азыр мынау ремонт кылып атканда сиз азустан чакырып айттыңыз да. Так, мынау баягындай розовый болбосун, ак болсун дедиңиз да. Ошол сыяктуу кандай тапшырма койгонсуздар? Себеби койгондо сиз айтып атасыз. Азыр тапшырманы мэрия койгон деп атасыз. Бирок мэрия сиздер менен макулдашканбы? Эми ал боюнча мен да кыскача айтып кетейин. Эми Бишкек шаарынын генпланы азыркы күнкү бизде действующий генплан деп коет. 2006-жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ал Бишкек шаарынын азыркы генпланы ошо 2023-жылдын декабрь аягында, 31 декабрда өзү күчүн жоготот да. Ага чейин Бишкек шаарынын мэриясы бир 2 жылдын ичинде ошол иш жүргүзүлүп келген. Буга чейин эмени айтсаңыз баягы тапшырма боюнча азыркы күнү шаарда кандай проблемалар бар? Экология менен проблемалар бар, транспортный жол боюнча кичине өзүңүздөр билгендей проблемалар бар. Андан тышкары ошол 50-жылга чейин өнүгүү боюнча тапшырмалар берилген. Ошол кандай тапшырма? Эң основнойлор бул генплан деген, бул иштеп чыгаардын алдында жана научный исследовательский институт тарабынан келип аналитика жүргүзүлдү. Ошол Бишкек шаарыбызда болуп аткан проблема барын өздөрү да аныктады. Ошол мисалы кайсы проблема? Бул соц объекттерин жетишпегендиги, мектеп, детский садтар, азыркы шаарда болуп аткан пробка маселеси, андан тышкары смог, эми экология боюнча маселелер, ошол кайсыл жактан келип чыгып атат деп биринчи аналитика жүргүзүлдү. Андан тышкары эми жанагы место приложения труда деп коет, элдер иштей турган баягындай аймактарды түзүп берүү боюнча. Ошо основной берилген тапшырмалар ошолор болчу. Ар бир пункт боюнча иштелип, алар тараптан сунуштар берилди. Сунуштардын баардыгын эми баягы элге талкууга чыгарылды. Ошол талкуулоордун негизинде уже жыйынтыктап туруп анан бекитүүгө киргизилет буюрса. Ошондо азыр сиздердин эмеңиздер жана тапшырмаңыздар аткарылыппы, канааттандырылдыбы орустар тарабынан? Эми биз авторлор тарабынан. Эми биз тараптан бизден тышкары мынакей адистерди карап чыкты. Өткөндө мэрияда экспертный эме деп жана жакында салынган жаштык аренада да 100дөн ашык кишилер, специалисттер да келип, ар кимдер өздөрүнүн сунуштарын айтылды. Эми биз Бишкек башкы архитектура өзүбүз тараптан берилген сунуштар эмелердин баардыгы камтылып, бизди мындайча айтканда канааттандырып жатат. Аңыздар жакшы. Андан тышкары да бизде айтып кетчү маселе баягы эми инженерный часть деп коет. Суу, электричество, энергия, газификация, ал маселелердин баардыгы инженерный часть, ал баягы секретный материалдар болуп эсептелинет. Аны биз ачык жарыяга чыгара албайбыз. Бирок элдер тараптан көп суроолор болуп атат. Эмне үчүн баягы жаңылыктарга же сайтка чыкканда только бир эле транспортный схема менен функциональный зонирование схема киргизилип атат депчи. Ал жана питьевое водоснабжение, канализация, ал маселенин баардыгы секретный данныйга кирген үчүн аны ачык жарыяга чыгарган жокпуз. Бирок ал маселенин баардыгы генпландын ичинде камтылган. Бизде маселе ушул жеринде токтоп туралы. Ошол жана инженердик сооружениелер деп коелу. Булар секретный деп аталат, туурабы? Канчалык степени? Степень жарым-жартылай секретныйбы, же болбосо өтө жогорку секретпи? Эми секретность боюнча менде конкретно ал степени боюнча данный жок экен. Азыр өткөндө да бизден ошол тийиштүү органдарда келип, бул жакта жана Россиядан келген специалисттердин баардыгы атайын материалдарды иштеп чыкканга бир бөлүм дайындалган. Ал жака ошол допуск бар эле адамдар кире алат. Бизден инженерный часть боюнча башкы архитектуранын башкы инженери бар, Шамбетова Махмат Амантурна деген, ошол киши иш жүргүзүп атат. Эгерде суроолоруңуздар болсо мен чакырып ал кишини чакырайын. Өзү жок, архитектор катары, башкы архитектор катары. Менде сурай турган нерсе мындай болуп атат. Авторлор Орусиянын жарандары, туурабы? Санкт-Петербургдун тургундары, адистер.
ошолорго азыр генпланды иштеп чыгууда биздеги ошол өзүңүз айтып аткан секретный деп аткан материалдарды бердиңиздер да? Ал жактан эми специалисттер келгенде бизден баягы укук коргоо органдары бар. Органы нацбезопасности деп. То есть коопсуздук кызматы макулдук бердиби ушул? Алардан допуск алдырды. Эми баягы Россиянын да улуттук коопсуздук кызматы менен биздин улуттук коопсуздук кызматтары баягы биргелешип иш жүргүзүшөт экен. Алар жактан да макулдашылып, ошол определенный эле специалисттерге эме берилди да, допуск берилди. Допуск берилгенде ошол документтерди кандай кылдыңыздар? Алар эмеге өздөрүн алып кетпейт. Ал материалдын бардыгы бизде. Азыр Бишкекте иштеп атат. Мэриядан атайын помещениялар бөлүнүп берилген. Менин угушума караганда азыр почта аркылуу сиздер Санкт-Петербургка ошол документтерди жөнөтүпсүздөр го. Жок, ал инженерный частьтар жоюнча жок. Эми ал жакта мындай да, ал генплан өзү көп разделден турат. Баягы почта менен макул, ошондо эмнелер жөнөтүлдү Санкт-Петербургка? Эми бизде ал исходный данныйлар. Бизде, например, генпланды түзүш үчүн бул генплан деген бул расчеттор да. Бүгүнү мынакей Бишкек шаарында канча киши жашайт? Ошол 2050-жылга чейин ошол жашаган кишилердин саны канчага чейин өсөт. Ошол, например, азыркы күнү бизде 1 миллион 320 миң киши жашай турган болсо, 2050-жылга чейин расчеттор боюнча 1 миллион 900дөн 2 миллионго чейин кошулат деген расчеттор бар. Ошол элдин саны, прогноздор бар. Ошол элдин санынын өсүшүнө жараша бүт баягы жилой фонд менен инженерный инфраструктура, дорожный инфраструктура, социальный объекттердин баардыгын камсыздоо боюнча иштелип чыккан документ. Эми ошол бүт расчеттордун негизинде. Ал жерде инженерный часть эле. То есть демографиялык ожиданиялар боюнча расчеттор кетти. Макул, дагы кандай материалдар кетти? Анан ошол бизде мындай да, ошол генпланды түзүш үчүн бизден бүт министрликтерден атайын неме түзүлгөн. Группалар түзүлүп, билим берүү министрлиги, андан тышкары гражданская авиация, аэропорттогу тийиштүү маселелер, Кыргыз темир жолу, Министерство здравоохранения, канча объекттер бар азыркы күнү Бишкек шаарында действующийлер. Кандай келечекте ар бир органдын кандай пландары бар. Например, Министерство энергетики өздөрүнүн бир определенный убакка чейинки азыркы пландарын беришти. 220 вольттук чоң подстанцияларды салыш керек, 500 салыш керек деп. Алардын баарын сунуштарын баарын камтып, булар генплан иштеп чыгат да. Анын ичинен секретный материалдар бар. Баягы общий жалпы доступ болгон материалдар болот. Биз жалпы доступтагы материалдардын баарын аларга өткөрүп бердик. Секретныйга бизден ошондо топографическая съемка кирип калат, 10-тысячный масштаб деп. И инженерный часть кирет. Алар материалдардын баардыгы бизде өзүбүздө сакталып, специалисттери бул жакка келип бизден иш жүргүзүп атышат. То есть азыр мен ушул сөзүңүзгө ишенсем болот, Эми ал мага ишенбейсиз, ал эми порядок өзү ушундай. Жок, ал порядок ушундай. Ошону билип ошодон сурап атпаймынбы? Бирок ошол инженердик жанагы маалыматтар азыр Орусияга почта аркылуу кетти деген мен маалыматты угуп, мен бир жагы жиндендим. Эмне үчүн деп. Ал экинчи жагынан мен сиздердин коопсуздугуңуздан корктум. Себеби азыр мисалы жанагы адашпасам Аманкелди Муралиевдин баласы болсо керек эле, бир болбогон бир кат. Ошол сыяктуу болгон. Ошону мен 14 жылга кесилип кетти. Ошол сыяктуу эртең сиздер өзүңүздөр шпионажга айыпталып камалып кетем деп коркпойсуздарбы? Жок, ошол мен сизге түшүндүрүп берип атпайлыбы? Ошол баягы иш жүргүзүп аткан кишилердин баардыгы инструктаж өткөзүлгөн. Баягы атайын улуттук коопсуздук комитет тараптан допуск берип атканда да бизге даже могул өзүбүздүн личный компьютерлерибизди колдонсо болбойт деди. Анткени бул компьютерлер общий сетке кошулган экен. Эми ал жактан өзү инструктаж жүргүзүлүп, ошол инструкциянын негизинде иш жүргүзүлүп атат. Дагы автордук укук жөнүндө сурайлы. Мисалы муну түзгөндөр Орусиянын жарандары, Орусиянын резиденттери деп коелу. Алар автор түзүп беришти. Эми Кыргызстанга келди, биз бекиттик, ушун менен иш алып кетип атабыз. Бирок эми дайыма биз ойлогондой боло бербейт. Жашоо башка, теория башка дегендей. Анан жашоодо кайсы бир жерге бир имаратты курганга туура келип атат. И ал мына генпланда жок. Генплан ага жол бербейт. Бирок ошону киргизишибиз керек, курушубуз керек. Зарылчылык пайда болду. Ошондой учурда мен эмне кылам? Ал боюнча эми биз баягы генпланды иштеп чыгып атканда автордун уруксатын сурайм. Азыр коюңуз, мен ошол генпланды иштеп чыгып атканда биз андан тышкары баягы укуктук эми нормативно-правовой акттардын баардыгын өзүбүздө бир анализ жүргүзүп атабыз. Азыркы күнү бизде градостроительный документация деп коет, шаар куруу документтерин бекитүү боюнча курулуш министрлиги тарабынан бекитилген жоболор бар. Порядок разработки и утверждения градостроительной документации деп.
ошол жактардын баардыгын карап атабыз. Ал жерден жана сиз айтып өткөн авторский право боюнча эми Санкт-Петербургдун эмелери, адистери алар авторский правону мэрияга кат түрүндө өткөрүп беребиз деди. Баягы өздөрү биз авторбуз деп биздин уруксатыбыз жок, ал жака өзгөртүү киргизсе болбойт дегендей эч кандай эмелер жок. Алар тараптан чектөөлөр болбойт. Алар ошол документ бекитилип, акт прямой передача менен мэрияга өткөрүлгөндөн кийин ошондой эле авторский правону мэрияга өткөрүп беребиз деген келишимдер бар. Аны мэриянын андан тышкары биз башкы планды буга чейин да ошол көптөгөн эмелер болуп кетиптир, ситуациялар. Кен планда, например, Жилмасев, индивидуальная усадебная застройка боло турган жерлерге көп кабаттуу үйлөр салынып кеткен, жашыл зоналарга көп кабаттуу зоналар салынып кеткен. Ал иштердин болушуна биздин баягы укук ченемдик акттар жол берчү экен. Биз ал ограниченияларды киргизтирейин деп атабыз. То есть генпланда кандай болсо ошол объект, ошол зонага жараша объект салыныш керек. Ал эми сиз айтып аткандай бир кандайдыр бир мамлекеттик объекттер салынабы, необходимость болсо генпланга өзгөртүү киргизилген. Жеке адамдарга бизнес кылыш керек. Биз жана биз айтып атабыз, бизнести колдойлу, бизнес центрлер курулсун, мейманканалар курулсун, бийик имараттар курулсун деп атабыз. Эми мындай да, эгерде андай ой пикир менен иш жүргүзө турган болсок, анда бизге генпландын кереги жок болуп калат. Генплан деген бул баягы мен буга чейин айтып кеткендей расчеттор. Бир, например, микрорайон деп коелу, бир микрорайонго канча киши жашайт. Ошонун баардыгы бул жакта үйлөрдүн ушул зонанын этажностуна чейин көрсөтүлдү. Расчеттор менен, допустим, бир 20-30 миң киши жашай турган болсо, ошол 20-30 миң кишиге атайын жол, инженерный инфраструктура, андан тышкары баягы 1000 балага атайын мектептер. 15 минутный эме деп атат, город деп концепция киргизтирип атат. Жанагы үйдөн чыккандан кийин унаага отуруп, бир жака балдарды бир спортивный залдарга, мектепке, бала бакчага алып барыш үчүн, ал балдарын машинага салып, бир шаардын бир башынан экинчи жакка барбаш үчүн, концепция 15 минутный город деп, сиз үйүңүздөн чыгып, ошол бир 15 минуттун ичинде ошол объекттерге жеткизген боло турганда болуп, соц объекттер менен да камсыздаганга биз азыр аракеттер кылып атабыз. То есть ондон да каралып атат. Ооба, бул сиздерге азыр анан дагы бир маселе, муну өзүбүздүн мынау ГП деген биз өзүбүз багып отурган мекемебиз бар го. То есть мамлекеттик долбоорлоо институту деп коюп турабы? Биздин өзүбүз эмне ошончолук келисе болобузбу, өзүбүз кыла албайбызбы ушуну? Жок, бул жерден эми ГПИ боюнча, ГПИ азыркы күнү департамент градостроительства архитектура деп кичине эме болгон, өзгөргөн. Департамент градостроительства архитектура азыркы күнү мен угушумча бир 150гө жакын генпландын акыркы 2-3 жылда иштеп чыгышты. Өкмөт тараптан 495 токтом бар болчу. Постановление обеспечение генеральными планами населенных пунктов Кыргызской республики деп өкмөт тараптан жыл сайын акча бөлүнөт бюджеттен. Биринчи приграничный райондор, приграничный населенный пункттардын баардыгын 2023-төн бери баштап. Ошондо алардын колу тийбейт албы? Алар бүт иштеп чыгып атышат. Ошондо Бишкекти иштеп чыкканга алардын эмне үчүн потенциалы жок? Же болбосо эмне үчүн алар иштеп чыккан жок? Эмне үчүн Орусиянын көзүн карап отурабыз? Анан эртең азыр бул иштелип чыкты. Чыккандан кийин жана катты башынан эле ошол автордук укугун деп коелу. Автордук баягы чектөөлөрдү башынан эле биз мына мисалы ушуну иштеп чыгабыз. Бирок автор катары андан кийинки эмелерине мындай укукту силерге беребиз деген болсо, жоопкерчилик кимде калат? Эртең мисалы туура эмес бирдемелерди куруп салып. Анан алар биздин резидент болбосо, аларды эртең биз жанагы эме кыла албасак, жазалай албасак, бир жазага чакыра албасак, анда бул механизмдер, контролдоо механизмдери жок болуп атпайбы? Азыр сиз айттыңыз, секрет баягы жашыруун маалыматтар кеткен жок деп. Бирок баары бир жарым-жартылай болгондо деле кыйла нерсени андан нарагын түшүнө ала турган жактар бар да адистер үчүн. Мен жана сизге башында айтып кеткендей, Ыдырыс мырза, бул башкы пландын өзүнүн заказчиги бар. Эми, например, биз башкы архитектура бул жерден заказчик болбогондон кийин мен сизге тиги кишиге тигиндей талап кое алам деп азыр айтканда кичине өзү туура эмес болуп калат да. Аны туура айттыңыз. Азыр эми мынау эме кылсак, мынау мисалы батышы каяк болуп калып атат ошондо? Батышы бул жак. Мына жак болуп калды. Ушундай эле коюп алабы? Эми ушундай койсок мисалы азыр. Менин азыр жөнөкөй эмем да. Азыр жана смог боюнча сүйлөшөлү. Смог өзү
канча Бишкектен азыр жерден канча метр бийиктикте туруп атат смог? Эми ал данныйлар азыркы күнү менде жок экен, аны тиги Министерство природы менен чогуу бир комиссиялар түзүлүп каралып атат. А бизде эң бийик имараттар канча метр бийиктиги? Так, азыркы күнү салынып аткан имараттардын ичинен бизде Чыңгыз Айтматов көчөсүндө Royal курулуш компаниясы салып атат. Так, ал жерде жалпы 27 этаж деген маалымат берилди. Эми салынып калгандардын ичинен. Ошондо бир 80ге барып калабы? 80 метрдей? Ашып калат. 80-90 метр деп коелу. Ал эми курулат, туурабы? Ал салынып калган ошо. Салынып туруп калган. Макул. Ошондо деле. Жанагы смог деп аткан эме ал кайсыл жерде турат ошол? Канча метр бийиктикте турат? Мындай сиздерде жок дегенде ошол боюнча эме барбы? Дем ал анализдер бизде азыркы күнү жок. Бирок азыр мисалы тоого чыгып караганда же башкага чыгып караганда ошол этаждардын үстүндө турат да, туурабы? Же аралаш турабы баягы чет өлкөдө Бурж-Халиф окшоп ошол үстүңкү этаждар булуттун үстүндө турат. Жок, эми мындай визуально караганда баягы өйдө жактарга чыкканда ал ошол шаардын үстүндө турат да, имараттан өйдөрөөк турат. Ошондо канча өйдө турат десек болот? Эми бир 200 метрде турат десек болот. Ошондой болот. 200 метрде турат дейли. Ошондо шамал көбүнчө батыштан чыгышты карай согот, туурабы? Мисалы радиодон көбүнчө айтат. Батыштан чыгышты карай соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр деп күндүгө угабыз, туурабы? Демек, шамалдын көпчүлүгү батыштан чыгышка карай согот. Ошондой болуп аткан болсо, азыр имараттардын бийиктиги 100 метр деп коелу, 100 метр болуп атса, а смог 200 метрде турса, демек мына жактан шамал барбай атат да, туурабы? Эми бул жерде Роза Ветров дегенде эми азыр адамдар эмнени айтышат? Мисалы көбүнчө сиздер адистер айтасыздар ушуну. Ошол каяктан болуш керек? Мен сизге азыр эми айтып кетейин, бул баягы ошол смогтун өзү бул боюнча азыркы күнү иштер жүргүзүлүп атат. Ал жерден сиз смогтун последствиясы эмес, ошол смогту алып кеткен, алып чыгарган башы эмнеден чыгып атат? Ошол нерсенин боюнча биз анализдер жүргүздүк. Алардын эң биринчи проблема бул могул конуштардагы баягы көмүр менен жылытылган жеке менчик үйлөр. Жеке менчик основной проблемалардын ошолор бирден бир ошол. Андан тышкары баягы унаалар. Автоунаалар, аларда чоң эменин бардыгы основной проблемалар бар ошолор. Бизде могул жыл массивдер боюнча унаалар боюнча мисалы мен илимий макалаларды окудум. Окусам булар айтып атышат. Азыркы жаңы моторлор 6 евро 6, евро 5, евро 7 деп чыгып аткан машиналардан чыккан зыяндуу заттар, алар керек болсо жанагы машинанын дөңгөлөгү бар го, шина. Ошол жүргөн сайын износ болот да, майда-майда күкүмдөр чыгып турат. Андан тышкары тормоз берген сайын жана колодка жээлейт. Андан дагы күкүм чыгат дагы, күкүмгө бөлүнүп, анан жээлип ал жок болот, туурабы? Эми ошол чаң менен, ошол жанагы колодкадан чыккан чаң, резинадан чыккан чаң бар. Ал зыяндуу, туура. Бирок эми мотордон чыккан зыян азыр ушунчалык тазаланды, азыр ошол колодкадан чыккан чаңдан дагы аз анын зыяны деп европалык аналитиктер өздөрүнүн жанагы лабораториялык анализдеринин негизинде айтып атышат. А биз айтып атабыз, жок, бул жок, ал жерде бизде баягы сиз айтып кеткендей унаанын баардыгы жаңы эмес да шаар. Ал жагы бар. Бизде эгерде бүт баягы жаңы машиналар болсо, эмелер болсо биз айтмакпыз. Эми бизде мына 1993-94 жылгы машиналар, өзүбүздө эски машиналар да бар. Алардын ичинен көп эле катализаторлор алып калган. Эми бул деле баягы фактор да. Алар боюнча да азыр күрөшүүлөр жүрүп атат. Эми эң башкы проблемалардын бири болуп бул газификация маселеси. Азыркы бүт жыл массивдердин баардыгын газификация жүргүзүлүп, именно отопленияны газга өткөргөнгө аракеттер кылынып атат мэрия тараптан. Азыр мынау бекерден берген жокмун да. Батыштан чыгышты карай соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр деп айтабыз. Жакшы. А эгерде мисалы мындай алганда, сиздер Роза Ветров деп ушуну айтасыздар да, шамал кете турган негизги багыттар калыш керек дейсиздер да, туурабы? Мында азыр 1 багыт, 2 багыт, 3 багыт, 4 багыт деген көчөлөр калып атат. Туурабы? Муну өзгөртөйүн деген эч ким жок. Ошол сыяктуу эле чоң-чоң көчөлөрдүн жанындагы жанагы жашыл, жанагы санитардык корок зоналар калып атат. Ошону калтырып эле, мынау жактагы жок дегенде мынаундон бул жагын
тескерисинче көп кабаттуу үйлөрдү салганга, анан мынау жеке менчик үйлөрдү жок кылганга эме кылбай эмне үчүн бул жакта азыр ошол кайра эле түтүндүн булагы боло турган жеке менчик үйлөрдү калтырып койдуңуздар мисалы? Так, мен сизге бул маселеңизге да сурап жооп берейин аракет кылайын. Бизде баягы расчет боюнча 2050 жылга чейин деп расчет алып атабыз да. 25 жылга. 25 жылга түзүлгөн. Ошол 25 жылга чейин бизден официальный эмелер боюнча, данныйлар боюнча шаардын жашоочуларынын туура эмеси саны 1,9 миллионге чейин өсөт деп атат. Азыркы күнү биз именно могул жилой фонд деп коет, жилой площадьтарды ошол расчетко эле жасалып атат. Азыркы могул биздин эме тараптан, жанагы институт тараптан берилген сунуштар бул ошол кишилерди квартиралар менен, баягы батирлер менен камсыздыгына толук жетиштүү. Андан тышкары өзүңүздөр деле билгендей, мынакей азыр климат да өзгөрүлүп атат. Суу маселеси да өтө курч көтөрүлүп атат. Азыркы күнү эгерде биз шаардын сиз айтып кеткендей могу жилмастын баарын эле многоэтажный застройкага берип кое турган болсок, биздин шаардын саны анда 1,9 миллион эмес, анда 3 миллионго чейин, например, көтөрүлүп кетет да. Анан өзү Кыргызстанда азыркы күнү 7 миллиондон ашып атабыз. Анан анчалык көп жилой фондду көбөйткөнгө да эме жок. Өзү необходимость жок да. То есть азыр бирок экинчи жагы бар болуп атат да. Жыл сайын Кыргызстандын халкы демографиялык өсүү боюнча 2%ке өсүп атат. Орточо алганда 2%. 2%тен бул шаар деле ошол 2% өсүп турат. Ошол 1,3 миллион халкты 25 жыл сайын 2%тен өскөндө 25 жылдын ичинде канча болот? Андан сырткары дагы биз эске ала турган нерсе, биз аймактардан бери ушул жака келип атпайбызбы? Ошол жагынан алганда дагы ошол 2 миллионго жетип токтойбу? Эми аймактарды эми өзүңүз деле билсеңиз керек, аймактардын баардыгын өнүктүрүп атат. Өнүктүрүп атат деген менен баягы децентрализация болбой атат да. Бийликтерди бөлүп бербей атабыз. Анан ал жака көп завод фабрикаларды жылдырбай атабыз. Окуу жайлардын көбүн мисалы кантка же болбосо наркы токмокко жылдырыш керек эле мисалы, балким. Ошондой нерселер жок. Жок, могул генпланда өзү негизи презентациясы бар да. Эми сизди жана коом талкууларды өткөрөбүз деп атпайбы? Ошол болсо өзүңүздүн бир контакттарыңызды калтырып койсоңуз, биз сизди чакырайлы. Биз азыр могул баягы коомдук талкууга чыккан бул функциональное зонирование деп коет. Bundan тышкары көп материалдар бар. Анан агломерация деп, например, могул Кыргыз темир жолунун железный дорогасы бар. Муну как общественный транспорт электричка колдонуп, баягы канттан токмокко чейинки бүт могул аймактарын баарын өнүктүрүп, сиз эле айтып кеткендей бүт могул шаардын наоборот элдин баары шаарга чогулмагандай болуп, ал жактарга да өнүгүү, баягы өндүрүштөрдү, завод, фабрикаларды салып, ошол жактарды өнүктүрүп, ал жакка, например, тоже ушундай эле көп кабаттуу үйлөрдү салыш керек деген генплан көп чечимдерди чыгарган. Сунуштар бар да. Сиз коомдук талкууга келсеңиз, эми аны мен автор болбогондон кийин, ал материалдарда менде жок. Мен сизге аны жеткиликтүү кылып азыркы күнү айтып эме кылып бере албайм. Ошон үчүн коомдук талкууга келсеңиз көп нерсени түшүнөсүз. Бүт жана сиз берип аткан суроонун баары да ошол жакта негизи генплан менен чечилген. Бул научно-исследовательский институт өзү бизге берилген маалыматтар боюнча 700гө жакын генплан жасаптыр. Баягы Россиядагы дүйнөдө научный именно градостроительный документация жасаган институттар азыр аз. Европа, башка өлкөлөр алар мастер план деп, генплан эмес, кичине башкача документтер менен иштейт да. Именно бизге келип, биз эмне үчүн ошого өтпөй отурабыз? Эмне үчүн генпланды баягы СССРдин документациясы менен отурабыз дагы эле? Эми мындай да. Себеби мен азыр айтайын дегеним, азыр мына генплан деп атабыз. Бул бүкүлү эле мына жерин мындай боеп койгон нерсе мындай жалпы. Бул сиздердин баягы мындай толук көрүнбөгөндүктөн, бул баягы эл деле ойлоп атат, оюна келгенде эле бөлүп жасап койду. Берген жок мындай да. Жок, көп суроолор болуп атышат да бизгечи, эмнеге мындай эле боеп койду, эмне негизинде келип чыкты деп. Бул жерде, например, бизде баягы азыркы күнү соц объекттер, административдик жок эмес. Карасаңыз, мына жакта кичине жашыл зоналар турат, туурабы? Муналар турат. Мына жакта сиздер мына жерди өзгөрүүсүз калтырып атасыздар, дээрлик. Анан бул жакта бир парк жок мунун ичиндечи. Керек болсо соц объект да жок, муну карасаңыз, дээрлик. Жок, азыр мынакей мен сизге түшүндүрүп берейин. Азыркы күнү бизде Бишкек шаарында бүт маданий объекттер, спорт объекттери, окуу жайлар, административдик зданиянын баардыгы бул борбордук тарапта чогулган. Ошого байланыштуу Бишкек шаарынын жашоочулары, андан тышкары Бишкек шаарынын жанындагы Кан, Токмок, бул жактан баягы Шопоков тиги эмеге чейин, Кожомкул айылдарына чейин алардын баардыгы эртең менен Бишкекте чогулат. Чогулганда борбордук эмеге бөлүккө келишет.
ошол маселелерди чечиш үчүн мына децентрализация деп определенный территорияларды өнүктүрүүгө берилип атат. Бул жака жалаң эле жилой үйлөр эмес, административдик борборлор, баягы базарлар, бүт эмелер мына комплексно каралган. Например, Ленин району ошол центрга келбей, ушул зонага өзүнчө бир ушул жакта подцентр деп коет. Ошол подцентр бузулат. Ошондой эле Октябрь району болот. Бул баягы Туңгуштун түштүк тарабында, Алтын Ордо жакта мындай талаалар бар. Ошол жерден болуп атат. Андан тышкары 1-Май районунда азыр автовокзал, Ош базары, жана Алтай деп эмелер салынып атпайбы, микрорайондор. Алар 1-Май районунун эмеси болот, подцентр болот. Ошо менен бул центрди баягы борборду мындай ар бир райондун өзүнүн подцентрлары болуш үчүн ушундай сунуштар берилген. Андан тышкары бул функциональный зонированиядан тышкары экология боюнча өзүнчө схема бар. Ал жакта жана сиз айтып аткан жашыл зоналар бар. Эми бул баягы именно кайсыл зонага кандай объекттер салыныш керек деген схема. Экологический часть деп коет, ал жакта өзүнчө схема бар. Ал баягы сиз айткан парктар эмелер боюнча, соц объекттер боюнча да өзүнчө схема бар. Мына жерлерде жок дегенде ошол. Алар бар. Мен сизге айтып кеткен 15 минутный город деп атпайлыбы? Ошонун негизинде бүт анын баары отургузулган. Анын баардыгын эми убактысы келет, азыр могу коомдук талкуулар эткенден кийин, бекилгенден кийин бул цифровой форматтагы бизде генплан өткөрүп берет. Азыр баягы өзүңүздөр айттыңыздар 300дөй сунуш берилди деп. Ошол 300 сунуш эске алынып ошол камтылабы, камтылбайбы? Канчасы камтылат, канчасы камтылбайт? Сунуштар боюнча ошол жал жөн эле формалдуу эле жок, ар бир боюнча официалдык түрдө маалымат берилет. Андан тышкары жана коомдук талкуу өткөрөбүз деп атпайлыбы? Ал жака дейм сунуштар келип, сунуштар берилет, протоколдор түзүлүп, протокол негизинде ар бир сунуш боюнча маалымат берилет. Ал эмеге жака киргизилди же киргизилген жок деп. Киргизилбесе, эмне себептен киргизилген жок, тоже маалымат берилет. Бир жагынан азыр сиз эми жанагы заказчиктерге толук кандуу заказчик эмес экенсиз. Анан ошон үчүн жанагы суроомду сиз айланып өткөндөй болдуңуз. Эмне үчүн биздин ГПИ муну кылган жок дегенимди. Азыр эми кандай болот? Эми ГПИ кылбаса макул, эми укукту мэрияга берсин. Мэрия эртең кайра эле ГПИге береби, бербейби ошол жанагы өзгөртүү укугун? Эми мындай да, бул шаар куруу документи деп коет. Шаар куруу документин иштеп чыкканга өзү лицензия болуш керек. Лицензиянын да уровеньдерге берилет. 3-чү, 2-чи, 1-чиде. Бул Бишкек шаары Кыргызстандагы эң ири шаар. Анан буну жасаш үчүн 1-чи уровеньдеги лицензия болуш керек да. Анан Бишкек шаарынын мэриясы эгерде бул жака өзгөртүү киргизилейин десе, алар бир текст эле жазып койбой, анда бүт расчеттор болуш керек, справка обоснованиясын түзүп берет, схемасын да түзүп берет. Анын баардыгын жасаганга бизде ошол кайра эле сиз айткандай ГПИге барып, ошолор менен биргеликте өзгөртүү киргизиш керек да. Биргеликтеби же ошол укукту ГПИге береби мураскер катары? Себеби аны бербесе, анан дайыма ГПИ келип туруп мэриядан мына жерди өзгөртпөсөк болбой калыптыр, урматтуу мэрия деп кайра келип мэриядан дайыма уруксат сурап отурабы? Себеби алар өзү долбоорлоочу адис ошолор болуп атат. Мындай болгондо касапчылар. Анан мына жеринде муну бези калып кетиптир, мунаны ушул безин алып ыргытып берейин дей турган укукту биротоло береби мэрия же бербейби? Бул жерден ГПИ деле арыздын негизинде иш жүргүзүлөт. ГПИ, например, өздөрүнүн инициатива менен эч кандай мындай өзгөртүү киргизилбейт. Основной биз деле Бишкек башкы архитектура иш жүргүзгөндө арыздын бир заявлениянын негизинде иш жүргүзөбүз. Макул, эми ушунун негизинде. Макул, сиздер заказчик болдуңуздар. Наркы Орусиянын адистери муну иштеп беришти. Бергенден кийин азыр сиздер айткандай пробка, сиздер айттыңыздар азыр. Пробка маселесин, смог маселесин, анан децентрализация маселесин биз койдук дедиңиздер. Соц объекттерди камсыздоо боюнча ошол 4 маселени койдук дедиңиздер. Эми андан тышкары маселелер көп. Бул основной маселе. Основной ошол 4. Ошол 4 маселе чечилдиби? Ушун менен чечилип калабы? Эми мисалы пробка чечилеби азыр могу жака мисалы макул децентрализация кылып мына жака өзүнчө райондук бир борбор пайда болду дейли. Мына жака бул пайда болду, бул жака бул пайда болду, бул жакта бул пайда болду. Макул. Бирок ошондо мына жакта пробка азаябы, азайбайбы? Жок, мен сизди дагы эме алып кетейин. Пробканы чечиш үчүн бул жалгыз эле бул децентрализация эмес, андан тышкары генпландын транспортный схема деп коет. То есть мына жолдорду транспортный жаңы жолдорду куруу боюнча. Ошол эки айланма жол пайда болот. Мынакей азыркы күнү бизде түндүк айланма жол бар. Ал азыркы күнү курулуп атат.
Ошол эле айланма жолду баягы түштүк тараптан да улап мындай шакетче түрүндө кылып Бишкек шаарын полный айлангандай кылып туруп сунуш берилип атат. Андан тышкары шаардык ички каттамда ички баягы жүргүнчүлөргө, например, бир точкадан экинчи точкага барыш үчүн Бишкектин борбордук жагын айланбай средний кольцо деп дагы бир жол сунушталат. Андан тышкары коомдук транспортты эме боюнча, коомдук транспорт боюнча да булар бизге аналитика жүргүзүп берди. Бизде азыркы күнү коомдук транспорт боюнча кичине өзүңүз билесиз проблемалар бар. Алар ошо анализдерди сунуштап, жанагы метро же трамвай деген бизден ошол суроо болгон. Эми метрону салыш өзү кымбат экен. Аны баягы биз генпланга киргизип алганда да жакын убакта аны реализация кылабызбы, кылбайбызбы? Тоже суроо. Ошого байланыштуу биз мындай азыраак акча сарптала турган, бирок автобуска караганда көбүрөөк маселени чече турган бир вид транспортто тандагыла деген биз баягы троллейбусту, то есть трамвайлар. Трамвайлар боюнча азыр сунуш беришкен, ошону карап жатабыз. Трамвай десе элдин баары ойлоп атат, рельс менен баягы үстүндөгү электрический эмеге кошула турган. Каны эле ошол болсо. Анан биз азыркы күнү мынакей Кытайдан безрельсовый трамвайлар деп коет. Алар полностью электрик зарядка менен жүрөт. Аларга единственный выделенный полоса, атайын бир полоса бөлүп берип коет. Бир эмеге трамвайга 300 киши батат экен. Ошол трамвайлар боюнча да биз азыр эмелерди, маршруттарын түзүп беришкен. Бул Ленин районунун подзонасынан центральный частька, могул түнчтүк зонадагы объекттер менен центр жака, андан тышкары эмеге, аэропортту көздөйт. Ушул аэропорт боюнча дагы менде өзүнчө бир суроо бар да. Мисалы азыр аэропортко бир эле мына жол менен барабыз дээлик. Азыр муновунда дагы мисалы мына жерде улап дагы койбойсуздар, мисалы мында азыр. Бул мисалы башка аэропортторду карасаңыз, бир эле аэропорттун оозунан мындай кете турган, мындан ары Карабалта тарапка мисалы мына эле жерден түз эле мына жака чыгып кете турган мисалы жолдордун бири да жок, көрсөтүлгөн эмес. Азыр дагы деле азыр мына жерде ошол 3-6 полоса жол азыр аэропорттун жолу же 4. Көп жери 4. Эмеден населенный пункттардан чыккан жерлери 6 болуш. 6 деп койгон макул. Ошол 6 полоса бирден бир жолдон башка эч нерсе жок. Мына жерде бир кырсык болуп кете турган болсо, мисалы мына жерде көпүрө кулап түшө турган болсо, аэропортубуз жабылып калат биздин мисалы. Ошого мисалы мына жерди карасам, бир дагы андан башка жол жок. Мына жолуңуздар дагы мына жерге келип токтойт экен, тупик болуп турат. Наркысы дагы бул жерге келип тупик. Неге уланган эмес? Эмне үчүн мына жол мына жактарга чейин дагы келген эмес, мен түшүнбөдүм. Бул жерде бизде могул северный объездной бар. Ооба, мисалы ошол жана сиз сиз айтып аткан Карабалтага эмелерге ошол Бишкек шаардын ичине кирбей эле, эми булар менен северный объездной менен аэропорт жакты көздөй кетсе болот. Андан ооба, бирок мына жак кайра келгенге туура келип атпайбы? Келбей эле мисалы мына жактардан, мындан мисалы мына жолду мындан эле мындай түшүрүп коюп, мына бир билбейм, мисалы мен башка аэропортторду көрүп жүрөм да, келсең мындай алдына чыккандан кийин мындай болуп, мындай манжадай болуп эле бөлүнүп кетет, аэропорттун жолунда дээрлик пробка жок. Бизде гана аэропорттун жолунда пробка бар да. Аэропорттун жолунда эмеге чейин, айланма жолго чейин пробка жок. Азыр жок. Ошол айланма жолдон эмени көздөй пробка бар. Жана Жибек жолуга чейин, профсоюзный көчөсүнө чейин пробка ошол жерде. Эменин получается, могул эмеден өткөндөн кийин северный объезднойго чейин биринчи поток, сиз айткандай региондордон келгендер ошол объездной менен чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары бул көчөнү да өзү кеңейтип биз баягы фучик менен алып барып бакага кошуп түштүктү көздөй кетиребиз. Андан кийинки средний кольцо деп атпаймынбы? Средний кольцо менен түштүктү көздөй кеткенге дагы бир жол болот. Востокту, чыгышты көздөй айланайын макул, бирок эмне үчүн биз айланып тегерен кайра эле мисалы мына жолго салабыз деп атасыздар. Бул жолду кеңейтебиз деп атасыздар. Макул, Кудай жалгасын. Бирок экинчи жагын карасаңыздар мына. Мынау шаар бүт ушу жерге келип туруп, ушу жерге топтолуп, канчалык кең болсо дагы, ушул аркылуу кирип, ушул аркылуу чыкканга туура келип атат. Мен ошону айтып атам, айланайындар, мына жактардан башка жолдорду эмне үчүн мына манжадай кылып эле мынандай кылып таратып берсе эмнеге болбойт деп атам. Неге ошондой кылынган жок азыр? Азыр мисалы кайра эле келип туруп ушу бир жолго ставканы жасап атасыздар. Муну кеңейтебиз деп атасыздар, күчтөндүрөбүз деп атасыздар. Бизге грузопотокту көбөйтөбүз деп атасыздар. Бирок баары бир айланып тегеренип келип, ушул жолго түшүш үчүн мунулар келе берет да мына жерге айланып. Жок, аны бул жакка троллейбуска биз жол сунуштап атабыз. Метро куруп койгонуңуздарда деле да.
поезд коюп койгон күндө деле эмне үчүн мына жактардан неге бир эки жол карап койбодуңуздар мындай кылып? Ал сиздин сунушуңуз боюнча биз эмеге институтка айтып көрөйлү. Бул жактан да өзү транспортный частьтин иштеп чыккан специалисттер бар, транспортниктер деп коет. Биз аларга бул суроону берип, сунушубузду да берип көрөйлү. Мисалы андан тышкары биздин аэропортко келип түшөм адатта. Түшкөндө мына жакта таксисттер турат. Анан ушул жерден эме такси буруп алып, ушул жолго түшүп кетет да. Эми мен мына жерге барам. Айталык. Же мына жерге барам. Барганда эмне үчүн мен мына жол менен барышым керек? А мондой эле барсам болбойбу? Биринчиден мына жолго көп эме болбойт, нагрузка болбойт. Экинчиден жакында болот, анан пробканы да азайтат. Мына жакта мисалы Туңгучтан келе турган адам деп коелу. Туңгучтун адамдары эмне үчүн мына жолго түшүп, анан аэропортко келиш керек? Эмне үчүн мына жактан эле келе берсе болбойт? Мындай да Идрис мырза, ар бир жолду салыш үчүн сиз айтып аткан сунуштар боюнча экономикалык жагы бар, мен түшүнөм. Биринчиден экономикалык жагы бар, экинчиден бул жактар көбүнчө айдоо жерлер. Сельхоз потерялар да болот. Вот аны эмне керек экен? Биз, например, ошол аэропортко жана айтып атпайлыбы? Сельхоз потеря дейсиз. Мисалы Ошто, кил деген жерди бир 72 гектар жерде үй сал деп туруп берип койдук го, потеря деп эле. Налогун төлөп койду сельхоз потеряны. А мына жерде эми жол кылабыз мына жерге десе, ал төлөнбөй калып кетебиз. Ал боюнча биз сунуштарды берип көрөйлү. Эми мен буга чейин айтып кеткендей генпланды биз иштеп чыккан жокпуз. Биз бул жактын өзүнүн автору бар. Аларга сунуштарды берейли. Мен айтайын дегеним, сиздер мисалы эми баягы кандай деп айтсам, эми азыр орой айтсам капа болосуздар. Бирок өзүңүздөр мына жакта жанагы Роза Ветров боюнча сиздерде анализ жок болсо, жанагы мына пробка боюнча анализ жок болсо. Анализдер бар да. Анализдерди өздөрү кылышты, анализ кылдырып анан кийин ошол маселени чечтеди деп отурасыздар да. Андай боло турган болсо сиздер адис катары эч ким эмес экенсиздер да. Жок, бизде Ыдырыс мырза мындай градостроительный документация жасалат. Бизде өзү архитектор болгондо да архитекторлор да бөлүнөт. Объем жасагандар и градостроительный документация жасагандар. Бизде именно могу сиз айтып кеткен буга чейин да генпланды жасап атканда бизде биринчиден Кыргызстанда транспортты жасаган адистер жок. Анан экономисттер да булар именно градостроительный. Анда экономисттер да жок. Бизде 2006 жылкы генплан иштелип чыкканда да ал адистер чет өлкөдөн чакырылган. Бизде эми Бишкек шаары мындайча айтканда борборубуз болгондон кийин эң крупный шаарыбыз болуп аткандан кийин эмелер окуу жайларыбыз, архитекторлорду даярдап атабыз, тиги бу дегендер андай эшекте калып отурабы? Ушунча жылдан бери эмне үчүн ушунча университетибиз бар, эмне үчүн алар окута албайт ушулар? Ага практика да керек да. Практика керек. Бизде эмне үчүн алар практикага жөнөтпөйт? Эмне үчүн башка жактан адистерди алып келип окутпайт? Эмне үчүн биз адисибиз жок отурабыз? Бишкек шаарынын генпланы өзү негизи 70-жыл болгон. 70-жылкы генпландан кийин 2006-жылкы генплан иштелип чыккан. 2006-жылкы генплан 23-жылга чейин иштелген. 23-жылы бүтүп атат. Эми ортодо мына аралык чоң. 2006-жылкы генпланды иштеп чыккан эмелерибиздин бардыгы специалисттер бар, азыркы күнү пенсияда. Туура, бирок мындай болуп атат да. Ал пенсиядагыларга ишенгенибиз менен мурда эми советтик стандарт менен кылынган. Советтик стандарт Москвадан чыккан. Москва орустун жери кенен жылтеген жерлер. Ошолор үчүн алар ошол кенен жерге ылайыкташтырылып, ошол стандарт боюнча билим алышкан. И ошонусун алып келип мына Бишкекке тыгышкан. А Бишкекти уже мына жагы азыр тоого жетип калдык. Тоонун этегинде турабыз мына жерибиз. То есть биз азыр балким биздин стандартыбыз жери тар, эли көп, эли жөн батпай тынбай жөн жата бербейт, тынбай төрөй берген эл экенбиз. А ошого жараша баягы мынау чыгыш элдеринен балким Кытайдын, же болбосо Япониянын же Кореянын стандарттарын алып келиш керек беле деп ойлойм да. Себеби азыр килтеген жерлерди калтырып коюп атабыз. Ошол эле учурда батпайбыз. Анан карасаң, кайсы стандарт десең, Орусиянын стандарты. А орус ким? Орус килтеген токойлорду кыйып шаар салган эл. Ошол стандарт менен отурабыз да. Негизи азыр кайра ошолорго берип атабыз да. Жок, мындай да. Азыркы күнү жанагы сиз айтып атпайсызбы? Чыгыш өлкөлөрүнүн специалисттеринен депчи. Япондорду алып келип көргөнсүздөр. Япондор келген. Япондор менен башкы ошол концепция деп коет, концепциясын япондор түзүп берген. Концепциясын кабыл алганбыз. Ал жактан өкмөттүн эмеси распоряжениясы да чыккан. Ошол концепциянын негизинде уже генпланды баягы полностью толук кандуу бүтүргөн боюнча анан орустар менен келишим түзүлгөн. Башкы баягы концепциясы, идеясы ошол япондордун специалисттеринен
Алар мына бизде бир жылга жакын жүрүп, полный схемаларды даярдап, акт приема передача менен официально өткөрүп берилген мэрияга. Ошол берилген материалдарды, алардын аналитикаларын кошуп, Санкт-Петербургдун эмеси менен түзүлгөн келишим. Эмне үчүн япондор аягына чалышкан жок? Эми ал суроону мен эмесин жообун билбейт экенмин, анын мэриядан бери тактап көрүңүздөр. Бирок эме японецтер өздөрүнө тийиштүү жумуштардын баарын аткарып өткөрүп берип кетишти. Эми айла жок, эми макул эми. Анан неме болсо баягы коомдук талкууга келип катышып көрүңүздөр. Качан болот дагы? Так, сиз бир номериңизди Ринат Маратовичке берип коюңуз, биз сиз менен байланышып, ошол күнкүгө чакырып коебуз. Бизде 4 райондо өзүнчө болот. Эми центральный часть, бир Первомайский район эмелер болгондо бир айтайлы, как раз специалисттер өздөрү кандай идеяны бул жакка камтышты, эми кандай кылып генплан иштеп чыкты, бүт өздөрү айтып беришет. Эми бир жөнөкөй суроо берип көрөйүнбү сизге. Мынау имарат өзү жилой экен, байкашымча. Эми ошонун биринчи кабатын офис кылып колдонуп отурасыздар. Парковкасы жок. Анан баягы сапожник без сапога экенсиздер. Өзү негизи архитектура өзүнүн маселесин чече албай атып, шаардын маселесин азыр сиздер чечет деп отурабыз да. Маселе ал боюнча эми сизге суроо жообуңузга берели, ал маселе иштелип атат азыр. Кайга жыласыздар? Эми бизге биздин министрибиз Нурдан Кемелович бир имаратты азыр караштырып бизге уже айткан. Буюрса ошол ишке ашып кетсе. Азыр сиздер ошондо курулуш министрлигине баштайсыздарбы? Биз курулуш министрлигибиз. Биз курулуш министрлигибиз. Мурда мэрия сиздерди бир катар алгандай болгон өзүнө. Негизи эми Бишкек башкы архитектура өз башынан курулуш министрлигинде болчу. Анан пилоттук проект менен 3 жылга мэрияга өткөзүлүп берилген. Ошол пилоттук проект жыйынтыкталып, былтыр сентябрь айынын башында кайра курулуш министрлигине өткөнбүз. То есть болбойт экен дедик. Эми анысын деле билбейт экенмин, ал кезде мен руководитель эмес болчумун, ушундай чечим кабыл алыныптыр. Азыркы күнү биз курулуш министрлигинин алдындабыз. Анан имаратыбыз боюнча буюрса мына эгерде баягы курулуш министрлигинин соцсеттерине эме кылсаңыз, ар бир региондо имараттар салынып атат, ачылып атат. Ошондой эле бизге да айтылды, азыр буюрса биз күтүп отурабыз. Бишкек шаардык госрегистрге азыр имараттар салынып атат. Бүт мамлекеттик органдар имараттар менен камсыз болуп атат. Рахмат, эми билбейм, мен азыр мына суроолордун баардыгын заказчик катары мэрге бере турган суроолорду айласыз сизге берип отурам азыр. Эми мен мэрге дагы көп суроолор бар эле. Мэрибиз эми Кудай берген мэр экен эми. Макул, рахмат. Анда коомдук талкуубуздар болсо бир барабыз, өкмөттөрдү чагылдырабыз. Ошол суроолоруңуз болсо дайын болуңуз. Буюрса Эртең мэрия же сиздер ушул шпионажга айыпталып камалып кетпесеңиздер эле болду. Кудай сактасын го, бирок инструкциянын өзү эле иштелип бар. Кыдырысына 24-күнчү жана 25 декабрда 4 районда общественный. Время, вот адрес и время. Рахмат чоң. Макул. Ийгилик. Мен азыр мына Бишкектин этегинде турамын. Жибек жолунан ылдый жакта турамын. Жана карапайым эл жашаган жагында турамын. Эми бул Кудай берген деген машиналардын жабдыктарын, тетиктерин сата турган жагы. Эми ошонун этегинде Профсоюз деген көчө бар. Мен ошол Профсоюз көчөсүнөн батышты карап мынандай жүргөнүмдө мынага окшогон бүтпөгөн таш жол бар экен. Ушул жолдо турамын. Эми мен азыр көргөзүп коём. Бул жак Бишкектин батыш тарабы болот. Наркы жак Бишкек болот. Бишкек эгер көрүнүп аткан болсо, мына Бишкек турган жак, шаар турган жак бозоруп турат. А мына жак бир аз асман тунугураак, көгүшүраак болуп турат. Неге мындай болуп атат? Неге бул жак абасы бир аз тазарактай, а Бишкектин ичи абасы булганып калгандай турат? Себеби жөнөкөй эле нерсе. Аны радиодон сиздер күн сайын угасыздар. Күн сайын жанагы радиодо окуган диктор кыздар айтат сиздерге. Айланайындар. Бүгүн Бишкек шаарында аба ырайынын градусу мынча градус ысык, мынча градус түнү суук деп айтат дагы. Андан сырткары батыштан чыгышты карай, мына батыштан сокулуктан Бишкекти карай соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метр деп айтат. То есть шамалдын багытын мынтип айтып атат алар. Батыштан деп атат, сокулуктан Бишкекти карап деп атат. Батыштан чыгышты карап соккон желдин ылдамдыгы деп атат. Демек, мен бир да жолу уга элекмин. Түштүктөн түндүккө карай соккон желдин ылдамдыгы дегенди мен ушу башыма жун чыгып уга элекмин. Балким уксам керек, анча-мынча жолу. Ал эсимде калган эмес. Демек,
шамалдын 90-95% бул батыштан чыгышты карай согот Бишкекте. Демек азыр мына генплан түзүлүп атканда мына ошол нерсе эске алыныш керек болчу. Мынабул турган бир кабаттуу үйлөр ушул Бишкектин батыш тарабындагы үйлөр мынандай болуп горизонталдык түрдө жайылып жатпаш керек болчу. Ал тескерисинче мындай болуп тигинен вертикалдык түрдө өйдөгө карап, асманга карап, бийикке карап өсүш керек болчу. Ал генпланга ушинтип кириш керек болчу. Андай болгон эмес. Анан экинчиси, мунун айланасын жашыл кылып жашартыш керек эле. Макул, азыр мына жакта жашарткандай болуп турат, бирок жашартканынын эни азыр мынында белгиленбей турат. Белгиленди дейин десең, мына жерде мына сносты башташыптыр. Жакшы, а бирок мынаны карабыздар. Мунуну линия электропередач деп коет, леп деп коет. Эгерде мен адашпасам, мынабул зымдын кубаттуулугу бул 35тик болуш керек. 35тик боло турган болсо, мунун жанагы корук зонасы 15 метрдин тегерегинде болот. 15 метр болсун, 15 метр болгондо бул 15 метр ичкерге кириш керек. А булар эмне кылып атат сносту? Болгону мына 1 метрди гана алып атат. А мына жагы мына зымдын экөөсү, мына столбанын аркы жагындагы экөөсү мына үйдү минип турат. А андан нары 15 метрге чейин бул корук зона болуп, анан жанагы бак тигилиш керек болчу. Наркы жагы дагы ошондой болуш керек болчу. Ал дагы азыр мына планга кандай кирген билбейм, а бирок булардын сносу азыр бузула турган, сүрдүрүлө турган жерлери бул жерде дагы кемтик болуп атат. Азыр мына жерде дагы бир кызыктуу көргөзүп берейин эми. Бул Бишкектин архитектурасы кайсы жери менен ойлонуп, анан эмнени жетекчиликке алып, эмненин негизинде мындай сносторду белгилеп атат, мен түшүнгөн жокмун. Мисалы, мына короого кирели, машина саткан салон экен мындай. Эми ошонун астынан карай турган болсок, мына зым. Зымдын асты так, мындан да өйдөрөк экен. Так, мына жерде экен. Зымдын асты болжол менен мына жерде экен. А бирок булар сносту мына жерден берип атат. 2 метр ичкериден берип атат. То есть бул мындай алганда столбанын ортосунан, мына эки зымдын ортосунан берилип атат. А эгерде мыйзам дей турган болсок, сыныйп дей турган болсок, эреже дей турган болсок, талап дей турган болсок, анда мына мен турган жерден баштап, мына сызыктан эмес, мына мен турган жерден баштап 15 метрге чейин дагы снос болуш керек эле. Ал жок, ошол 15 метрге снос болуп, андан нары анан ошол 15 метрдин ичи толугу менен жашыл жанагы корук зона болуш керек эле. Андай кылган эмес, тескерисинче булар жанагы өздөрү жерлерди сатып берип, архитектуранын кызматкерлери, кадастрдын кызматкерлери менен кошулуп сатып берген жерлерин өздөрү анан жабып атабы, жашырып атышабы, эптеп ошентип калгысы келип атабы. Мына жерден жөнөкөй эле логика менен көргөзөйүн. Мына зымдын асты. Мына мен зымдын астына турайын. Мына зымдын асты болжол менен ушул жер. Мына. А бул жактан 15 метрди эсептей турган болсок, тетиги үйлөр баардыгы мына катар бир катар үй толугу менен кетиш керек болуп калат. А аны убагында сатып берген менимче. Башка жол жок. Бишкектин архитектурасы мындай акча дегенде эле баардык эреже, талап дегендин баардыгын аттап өтүп эле сатып бергенби билбейм. Азыр эми кандай кылып снос кылышат билбейм. Канчасын какшатып, канчасын ыйлатып, анан сүрүшөт билбейм. И мунун компенсациясын төлөп беришеби же жанагы вопрос компенсации не стоит деп меркелеп алып, анан баягы өкүмзордукка салабы. Билбейм. Анан азыр дагы бир маселени айта кетейин. Мына ушул жолдун астында Большой Чуйский канал деп коет. Ошол Чоң Чуй каналы мынандай, азыр мына жол мынантип турган болсо, Чоң Чуй каналы мына жерден өтөт. Эми ушуну мен муурдатан айтып атам, муурдатан сунуш кылып атам. Азыр бүгүн парламентте дагы ушул маселе көтөрүлдү. Булар айтып атат, кафе ресторандарда баалар кымбат болуп кетип атат дейт. Кафе ресторандардагы жанагы тейлөөнүн акысын тамактын баасына киргизип коюптур. Дээрлик баа өзгөргөн жок, арзандаган жок деп атабыз. Жакшы, маселе туура коюлуп атат. Бирок экинчи жагынан ал кандай кылганда арзандайт? Кафе ресторан көп болгондо арзандайт, ашкана көп болгондо арзандайт. Эл келбей койсо акыры арзандатат да каяка барат? Ошон үчүн кайсыл жерге кафе куруш керек? Мына жакта мына бычка турат. Ошол жана Чоң Чуй каналы турат. Чоң Чуй каналы каралбай жатат. Ошондон мен айтып атам, айланай, мынаны охранный зонасын, жана корук зонасын аныктап бергиле.
Андан кийинки жагын бүтүндөй ошол жакты мына генпланга, мына килтейген мына этектей кагазга. Ошол жерди кафе, ресторан көңүл ачуучу жай, парк деп киргизгиле. Элдин бардыгы анан кийин ошол жакка түшөт. Ошол жактан анан кийин мына жактагы адамдар чортомандар. Биз чортоманбыз, биз экинчи сортпуз, үчүнчү сортпуз деп ыйлакташпай, ошондо булардын дагы кичине көңүлү ачылат. Бул жакка дагы көңүл бурулат, инфраструктура оңолот, жашарат, жакшырат. Жогорудагы баягы галстугун оңдоп, чырс түкүргөн, кымбат жибектей жанагы костюм кийгендер дагы келип, мына ушул жибек жолунан ылдыйга түшүп, Чоңчуй каналынын боюндагы жакшынакай кооз эс алуучу жайларда эс алып калат, акчасын ушул жакка таштайт. Салык төлөй турган жаңы булактар пайда болот. Андан сырткары ушул жакка көрккө келет. Анан жанагы талап жанагы атандаштык күчөгөндөн кийин кафе, ресторандардагы баалар дагы наркы жогорудагылар арзандатат. Себеби алар үчүн ошол кымбат баа коюп алып чекчейип отурган пайдалуу болбой калат. Айла жок, анан кийин арзандатат. Мына жакка мына ушул Чоңчуй каналы ошону менен бирге баягы конок тоссоң дагы, чет өлкөдөн бирөө келсе дагы, баары өзүң эс алам десең дагы жакшынакай болуп калат эле. Бирок мен азыр сиздерге мынаны көргөзүп берейин. Чоңчуй каналы эмне болгон азыр? Мына Чоңчуй каналы мына. Мындан Чоңчуй каналы кеп атат мына. Мындан келип мына чыгыш тараптан батыш тарапка карай агып атат. Бирок ушунун чекеси жашыл болуп кетиш керек эле да. Жок, андай жок. Мына бир жери жашыл, бир жери жашыл эмес. Бир жери жашыл, бир жери жашыл эмес. Ар түрдүү кылып өткөрүп коюптур. Ошону баштан аяк жашыл кылып, анын баягы корук зонасын аныктап эле кое турган болсо, ошол корук зонасы жашыл болот деп эле кое турган болсо, ошол жашарып калыш керек эле. Ал кирген эмес. Кыскасы ушундай болуп атат. Анан мен мынтип айтат элем да, мына эменин ушул жаңы кабыл алынып аткан, азыр кабыл алынып деле калды окшойт. Ушул башкы пландын, Бишкектин башкы планынын эң чоң кемчилиги эмне? Эң чоң кемчилиги Бишкекке түтүндү алып келип аткан мына ушул жер үйлөр, мына турган мына бир кабаттуу үйлөрдүн баардыгын жок кылып, тескерисинче бул жакка жанагы көп кабаттуу үйлөрдү курганга уруксат бериш керек эле деп ойлойм. Эмнеге? Себеби мына үйлөр эртең газификация кылсак эле, газдаштырып койсок эле, ушул жерлер баардыгы көмүр жакпай калат деген сөзгө биз алданып атабыз. Андай болбойт. Жер үйдө жашаган адамдын таштандысы көп болот, дарагы болот. Алар таштандын алып чыгып эшигинин алдында, огородунда өрттөйт. Ал түтүн болот, ал Бишкекке барат. Анча-мынча жанагы газдан аянат дагы булар. Машинасынын эски дөңгөлөгүн алып чыгып туруп, банясынын печкесине жагат. Ал эмне болот? Түтүндү чыгарат да капкара болуп, анан Бишкектин үстүнө барып каптайт. Ошон үчүн айтып атам, айланайын, мына жакты ошол батыш тарабын. Ошол толугу менен эле өйдөгө карап, вертикалдык түрдө өсө турган кылып салалычы. Эмнеге ушундай кылбай атасыздар, мен ушуну түшүнбөй атам.